Жылысы 2 İsrail'in başına. Bir değil oğlum. Bir değil oğlum da. Köpçülük üyde, neni oyda kaysı paraşüktü kullanmışlar? Bir, Pemos, Ariel, Tayyip degeldiler. Var mı? Az kullanıp kaldı zaten burada. Ne oldu MIF? Aytıp bayız, biz 1 kilogramı bunun kança 20, kança 23 kilogramı var alacağız. Buna şöyle bir kaşık toğu saldık bundan. No paraşüt bilesleri koldan sözlere. Bu kıyımkada gerek. Şundan każdy eksperiment için birden açı oturmayı dedim. Bizim yollamamız onda yetişke paraşüt geçseyi bu şimdi sağlıklı olmuş. Numaranızda var. Kişilerine az kana sağlıklı. İki paraşüt kircüyü versin, ben sizlerle şu iki paraşütün özgürlüklerini birbirinden ayırmasını ayıp vereyim. Bunu bir sıra ettim. Bundan şöyle mezgilde şu paraşüt menen kircülüktür, gülge koysanızlar gül östürüverek, daraka koysanızlar darak ösüverek, malga verseniz malı çevirip, eşkanda eşkinge ziyan. Gülge ziyanı yok, bizim organizmimizge eşkanda ziyan getirmeyin. Alem müftahit menen kircülüktür, gülge koysanızlar ne oladı? Güldü kurada da, ana şu güldü kuratqanda ile bizning organizmimizde dağı axırında çizdetken. Ne болады? Bizning iç kiyimleri de şu menen жүрүп koyuyoruz. Şu bunun sastavı müftahitlerdi жамандабайбыз, просто bizge originallar gelip etken de. Ariel деген немецкий порошок болот экен. Biz Bişkekten немецкий magazinге gidip сурап көрдүк. 0,5 kilogramı 900 сом турат экен. 1 kilogramı значит 2000 сом deyli, 2000 somunu biz alıp kullanmıyoruz da. Şunduktan buların sırtlarının ele jasap alışatken da MIF-te reklamadan, televizordan veriyorlar hem bizge bunu arkadaşlar buların öğretken kostney muka söğütleri talqalap jasap koyduk eкен, onday aynekleri talqalap jasap koyduk eкен. Şu turlardan var жоғы біздің ne болады eкен, шейшектер арқылы біздің terilerimizге kirip алат экен дагы, анан ошол жерлерде söğütтердин майдалары ошол жерлерде аллергия, экзема, псориаз жараларды пайда кылат экен. Онкологический ооруларды, жаш балдардын жөтөллөрүнөн бронх астмалары пайда кылып кетсе, мынаны 2-3 жыл жыттасаңыздар эмне болот? Чүчкүрүп баштайсыздар. Бул деген сөз ошол уже биздин организмде уже немени бронх астманы пайда кылат. Гүлдү уратканда эле биздин дагы акырындык менен ден соолугубузду начарлатат экен. Жаш балдардын бронх астмасын пайда кылат экен. Ал эми бул биздин компаниябыздын товарлары эффективный, эксклюзивный жана экономичный. Экономичный. Биринчи укканда сиз 1000 сомго порошок ал десе качасыз. Бирок бул порошок мифке караганда 3 эсе арзан. Эми 23 килограмм порошокту 100 сомдон ала турган болсоңуз мифте 23 килограммды алыш үчүн 2300 сом акчаңыз кетет. Ал эми бул 1000 сомго ала турган болсоңуз эмне болот экен? 1300 сом чөнтөгүңүздө калат. Ушул бул дагы биринчиси, экинчиси бул жуулган кирлерди жууганда бул ошол тканьдардын качествосын кетирбейт. Жөнөкөй эле мисал алалы, өзүбүздүн эле жашообуздагы мисал бул шейшектер болот. 1 жыл бою мифке жуулган шейшек эмне болот? Уже өңү өчүп, гүлүн өңү өчүп, өздөрүнүн өзүнөн өзү айрылып уже жаргай калат. 1 жылга жетпейт. Ал эми биздин компания порошогу менен жуулган шейшектер минимум 3 жылдан 3 жыл жөнөдө колдонубузда, биз өзүбүздүн практикабызда. Качан биз ушуну колдонуп баштагандан баштап шейшек алуу токтоду. Экинчиси, муну жумасына же 2-3 күндүн биринде мила алуу токтоду дегендей эле. Анан экинчи бул биринчи продукциясы, булар өздөрүнүн кирин жууй берсин. Биз экинчи продукциябыз күнүнө колдонуучу продукциябыз бар. Бул эми идиш жуйбуз. 5 мал тамак ичебиз, 5 мал идиш жуйбуз. Эми таза нерсени колдонбосок биздин не болот? Акыркы мезгилдеги жанагы мечиттердин алдындагы өйрөк алмаштырыш керек, боорду алмаштырыш керек, операцияга канча $1000 керек деген рекламалардын баары жогуна келип ушул күнөөлүү болуп атат да, мына мила.
Sırtlarına feyli de limonun sastavlarını koşup sonunu jasap koyuyorlar. Biro bu bizden ne oldu? İçki organlarının bärini tatkılap, jaragılıp, büt parın jaraksız ahvalga keltiriyorlar. Şu az bizi nememenen maylaysanız. Şu bizdeki Dijdrops deb ataladi. Bunda жалбырактын сүрөтү бар. Экологически чистый деген знагы. Биосвязь формуласы бар. Биоразлагаемый, табигаттан алынган, табигатка зыяны жок. Safer Choice бул эч кандай дерматологический кожаный заболевание чакырбайт бизге. 0+ дегени бул төрөлгөндөн баштап эч кандай зыяны жок. İdişler özü may oldu. May olgan idişlerde bilesizler, uyda gelinler kızlar hiç jönөкөй жуя албайбыз, сөзсүз мила керек. Şu milаны көпчүлүк үйдө фейли колдонушат. Бирөөсүнө фейли, бирөөсүнө болсо мына биздин Dijdrops өзүнүн ондай идишине жасап алганбыз. Кычан идиш жуурда сөзсүз чайкашыбыз керек, себеби чайкаганда бул не болот экен, жакшы көрүнөт. Мына ошол эле көрүгүн алып туруп эле көбүрөөне жууп берсек болот. Neyim, жууп баштадык. Эже кашыкты тегиз майлап алдык. Бул деген кир идишибиз. Азыр жууп атабыз жанагы эле тегиз бир убакта, бирдей дегендей. Мына эми биз буну 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп мисалы эми ысык сууга действительно май неме тез кетет. Бирок көпчүлүк эле мезгилде ысык суу болуп кала бербейт. Кээде муздак сууга да жуушка туура келет. Мына ошондой мезгилдерде мына не болду? Мына биз 10 жолу чакыргандан кийин уже бул не болду? Көрдүңүздөр уже. Границасы бар, жалтырап, билинип турат. Ал эми бул мутныйраак болуп калды, бозураак, еще нансы кетелек. Бул не деген сөзүбүз? Биз 25-30 жолу чакырмай сайын бул мила идиштен кетпейт деген мааниде. 25-30 чакырмай сайын кетпейт, анан бул кашка же биз идиш тамак ичкен идиштерибизге жука пленка болуп капталып калат экен дагы. Кайрадан ысык тамак, ысык чай куйганда ошол синк деген элементти аябай көп кошуп койгондуктан бул шылыч жегич болот экен дагы. Не кылат экен, биздин идиштер аркылуу биздин ашказаныбызга кирип, биринчи эле кызыл өңгөчтөн баштап, кызыл өңгөчтү ичегини жарагылып, ашказанды жарагылып, анан бөйрөктү атказып, боорду атказып, бар жолун талкалаган ушул экен. Не кылышыбыз керек экен? Бүгүн маалымат уктуңуздар, бүгүндөн баштап жок кылыш керек. Мунун ордуна мына ошо Amway'дин Dijdrops'ун колдоно турган болсоңуздар, бул айтып атат. Төрөлгөндөн баштап эч кандай зыян жок, бул идиште калса да зыяны жок. Бизде жөнөкөй эле нерсе, бул биздин практикабыздан кеңири колдондук, уктук дегендей бул зарынан жок кылат. Идиште калса да эч кандай зыяны жок. Мына ушул идиш жуугуш менен идиш жууп ашкан суусун гүлгө куйсаңыздар гүл өсөт, дарага куйсаңыздар дара өсө берет, малга берсеңиздер мал ичет, итке берсеңиздер ит ичет, тоокко берсеңиздер тоок ичет, тооктун иммунитетин көтөрөт. Ал эми мынаны итке берсеңиздер эмне болот? Ичпей коет. Ушуну байкасаңыздар, себеби буну бизге ишенбегендер ушуну жасап көрүңүздөр дедигири жасап көрүштү да. Бул да жуулдан идиш ачка тактыр эле ачка илан жолбой алган эле ит ичпесе жөнөкөй ит ичпейт. Болсо да себеби эмне болот экен? Иттин жит сезүү органы жакшы өрчүгөн экен дагы, бунун зыян экенин алдын ала жытын эле билет экен.